Саламатсыздарбы, улуу урматтуу мекендештер, жердештер, бир туугандар, тууган урук достор. Сиздер менен өткөнкү видеодо сүйлөшүп кеткендей, мындан бияка өнүгүүгө бир кадам деген өзүбүздүн темабыз менен кетели. Өнүгүүгө кандай өзүбүздүн аракеттерибизди кылыш керек, ошол тууралуу сүйлөшөлү. Ошол тууралуу силерге айтып бергим келет. Эмне үчүн биз бактысыз болуп атабыз, эмне үчүн бизге бакыт жолдор, байлык жолдор кандай себептер менен жабык. Ошону өзүбүз гана чечпесек, бизге эч ким жардам берип, эч ким биздин ал жолдорубузду ачып чечип бере албайт экен да. Молдого барабызбы, бакшыларга барабызбы, Кудайга жалдырасак дагы, ошол жолдорду өзүбүз ачпасак, бизге эч ким жардам берип, эч ким ачып бере албайт экен. Себеби дегерек болсо айтат го, өзүбүздүн киминде айтылат, өз тагдырың колуңда деп. Өз тагдырыбыз өзүбүздүн колубузда экен. Бактылуу жашайбызбы, бардар бай жашайбызбы, кедей жашайбызбы, бактысыз жашайбызбы, бул деген өзүбүздөн гана зависит этет экен да. Көп тренингтерде окуп көрдүм, угуп көрдүм, катышып дагы көрдүм. Ошолордун баардыгын ойлоп калчап келсек, бүт эле өзүбүздүн кол алдыбызда экен да. Ошол эмнеден биздин ишибиз жүрүшпөй, эмнеден биз бактысыз болуп атабыз, эмнеден биз депрессияга түшүп атабыз, ошолордун баардыгы эле өзүбүздүн колубузда экен. Өзүбүз ошол жолдорду оңдоп ачсак болот экен да. Бул дегенге төрт эле жооп болот экен. Анын биринчи жообу түпкү ата тектен келиши мүмкүн экен. Экинчи жооп ата энеден келиши мүмкүн экен, ата эне бир туугандардан. Үчүнчү жол бул аял болбой эркек болуп кетишибиз, эркектердин эркек болбой аялга айланып калышыбыздын себеби ушул жолдор менен гана бизге келаткан бакыт жолдор, байлык жолдорду биз жабат экенбиз да. Ошон үчүн ушуларды ар бир этап менен силерге айтып бергим келет. Эми себеби эфирге ушунчалык узак кылып, бардыгын чаржайт, бардыгын бирден талдап айтып берсем, анда эфир узак болуп кетет дагы. Көрүп аткан көрөрмандар, угуп аткан угармандарга кысык болуп калат да. Башынан баштап көрүп келатып эле кызыгы кетип, уйкулары келип, же баары сен сүйлөбөй эле, андан көрө өзүмө керектүү жумушумду кылайын деп кетип калышы мүмкүн. Эң ал туура эле мен деле өзүм ошондоймун да. Бирөөдөн ушундай узак эле бирдемкени сүйлөп аткан болсо, кызыгы келип калат да, уккум келбей калат. Ошон үчүн кыска, нуска кылып гана видеолорду киргизгенге аракет кылайлы. Эгерде ушул өнүгүүгө аракет кыла турган адамдар болсо да, кааласа кошулуп ушул биргеликте чогуу ушуга аракет кылсак, Кудай кааласа бардык бакыт жолдорубуз ачылып, тез аранын ичинде ийгиликке, бактылуулукка жетебиз. Анда эмесе баштадык. Биринчи эле бизге эмнеден бакыт келбейт, эмнеден байлык келбейт, бул деген ошол бардыгыбыз эле келип атабыз түпкү ата тектен депчи. Бул деген эң туура сөз. Илгери байлар, акылдуу адамдар, аксакал адамдар бай жерден кыз алып, бай жерге кыз берип, же бай жерден келин алышып, ушунда сурамжылашып, бала үйлөп, кыз беришкен, өздөрү да ошентип үйлөнгөн да. Себеби сураган ата теги кандай, түпкү ата тегинде бардар жашашканбы, билимдери барбы, ошону териштирип, аны ошондой жерге кыз беришкен дагы, ошондой жерден кыз алышка аракет кылган. Азыр ал деген нерсени биз унутуп калдык. Көзүбүзгө жакшы көрүнсө эле үйлөнөбүз, көзүбүзгө жакшы көрүнүп, кичине жылдызыбыз биригип калса эле турмушка чыгып кетебиз да. Ошондон биздин мурдадан келаткан салтты биз буздук. Ошон үчүн дагы акыркы кездерде бактысыздар аябай көбөйүп кетти. Ошол туура эле ошолго кайрылып келсек, кайра эле ата текте бай адамдардын ата теги дагы ошончолук таза, иштерман, акылман адамдар болуп келген да. Ошолордон эч кандай бирөөнү нааразы кылуу, бир жолдорду жапкан эмес да. Ошон үчүн ошондон баладан балакка, урпактан урпакка ошол нерсе өтүп келе берет экен да. А бизде кембагал адам болсок, иши жүрүшмөн адам болсок, аркага ойлонуп көрсөк, атабыз деле кембагал болгон.
сен айтып каласың фундаментибиз жок деп. Атабыз эле кембагал болгон. Сураштырып келсек, чоң атабыз эле кембагал, орто жаш болгон же бир бай болгон эмес да. Бул өтө сейрек кездешет. Аталары бай болуп келип, анан бала чакасы ошо байлыкты чачып берип гана кедей болуп калыш, бул өтө сейрек эле кездешет. Ата көпчүлүк маалыбызда ушундай да. Ошонун жолун жаап койсо болот экен да. Мисалы үчүн ийгилик жолун ачсак болот экен. Бул деген кандай жол менен ачабыз? Биз ачыш үчүн, мисалы үчүн, ошол бизден тараган арбактардын кетирген күнөөсүн, же бир жерден бир нерсеге бөгөт жабылган жерлерин, же бирөөдөн каргыш алып калганбы, ошол жолдорун дуба менен жабабыз. Дуба менен жаап, кайтарып, эгер дуба менен жаба албасак, элге кылган жакшылыгыбыз менен жабабыз. Элге кылган жакшылык бул садака менен жапсак болот экен. Кедей кембагалдарга кой союп берип, эт таркатып, мал союп, малдын этин таркатып, же бир башка бир жакшылыктуу нерселер менен, керек болсо садаканын түрүнө жылмайып жакшы сүйлөө, бир нерсени билбей аткан болсо, жөн эле сөз менен айтып түшүндүрүп коюу дагы, жылмайып жакшы сүйлөө дагы садаканын бир түрүнө кирет. Ушундай садакалар менен дагы ошол жолдорду жапсак болот экен, бирок бул өтө узакта жабылат экен да, садакалар менен бул жабышчы. Анан мусулмандарда ошол жолду ата журттан келген бир бөгөт жабылган нерсени ачыш үчүн ошолорго аталган дуалар бар экен. Ошол дуаларды окуп бүтсөк, ошондо ата тектен келген бизге жабылып аткан эшиктердин, байлык, бакыт эшиктердин, бүт эшиктерин ошол жол менен ачсак болот экен. Аны мен сиздерге айтып берем, кенен кесири кандай кайсы ыкмаларды колдонсок болот, кайсы дуаларды окусак болот. Мисалы үчүн мен жазып алдым, эми мындай жатка силерге айтып бере албайм, эми жазган боюнча айтып берейин. Бакыт дубасын окуш үчүн бул өзү негизи 40 күндүн ичинде окуп бүтөсүң деп 40 күн узагы менен алынган экен. Бирок адамдар ушунчалык берилип жакшы эме кылса, тез эле окуп койсо деле болот экен анычы. Ошо ачып адамдар болот экен, 3 күндө, 4 күндө деле окуп койгон адамдар бар экен, жумалап окугандар бар экен. Ошентип окуп отурсаң, эгер күрегенде бирден окуп отурсаң дагы ошо 40 күндө окуп бүтсөк болот экен да. Ошондо ошол бизден окуган дуаларыбыздын соолу бизден тараган ата текке бизден болгон өтүп кеткен биздин тегибиздеги ошолорго сооп жазылып, ошолордун күнөөсүнүн кечирилишине ушунчалык чоң таасир тийгизет экен дагы. Ошол бажактан келген бакыт жолдор, байлык жолдор биз үчүн ачылат экен. Ошол нерсеге өтө терең көңүл бөлөлү дагы, ушул тууралуу иштешели. Биринчи ата текти тазалайлы. Анан экинчи ата энеге болгон таарынычтарыбызбы, эмне үчүн ата энени сыйлабайбыз же кандай кылганда ата эне менен биздин мамилебиз өзгөрүп, ата энеден келген бакыт жолун ачышты. Кийинки сабакта айтып берейин. Азыр ошол ата тек боюнча айтайын. Ата текти тазалаш үчүн, мисалы үчүн, ата жактан жети атабыз бар да, жети атабыз. Эми көпчүлүк мынантип орусташып деле кеттик, жети атабызды эле билбей калдык. Эми жети атабызды билгенибиз эң сонун сураштырып, атабыз тирүү болсо атабыздан, чоң атабыз тирүү болсо чоң аталарыбыздан, абаларыбыздан сураштырып билип, кандай адамдар болгон, эмне болгон, ошолорду сураштырып билгенибиз эң сонун. Эгерде андай возможность жок боло турган болсо, ошолордун арбагына атап гана ушул дуаларды окуйбуз. Кудай буйрса, ошол дуаларыбыз ошолорго кабыл болуп, ошолорго жетип, ошондо ошол бизден тараган ата тектен келген бизге бакыт, байлык жолдор Кудай кааласа ачылат. Анан бир эле ата тек эмес, апа тараптан дагы тектер болот. Себеби бизде адамда мындай да, бакыт жол энеден келет да, биздин энебизден бакыт жол келет. Эмне бул бакыт жол энеден келгенде, значит, энедин дагы өзүнүн ата журту бар. Ал бизге тага журт болуп калат. Ошондо бакыт жолун ачыш үчүн тага журтка атап да окусак болот. Анан эгер балдарыбызга дагы ушул бакыт жолун ачып, балдарыбыздын келечеги да жакшы болуш үчүн балдарыбызга тага журтуна, кайын журтка атап ушул бакыт дуасын окусак, ошондо
келечектеги чоңоюп келаткан муундарыбыздын, балдарыбыздын, неберелерибиздин ишинин жүрүшүнө, бактылуу болушуна биз өзүбүз себепкер болуп калат экенбиз. Комментарийге дагы ошол дубаларды да жазып кетем. Кимдер кандай кылып ошол дубаларды окуп канча күндө бүтүп же түшүнбөгөн жерлер болсо комментарийга жазып кетсеңиздер деле болот. Мен комментарийди тез карап окуп турам, колуман келишинче. Анан комментарий десе, комментарийге кичине токтолуп кетейинчи. Өткөн ушу бир кыска эле видео ачып чыгарып койдум эле, шашылып эле. Анан ошого жакшы комментарийлер да келип атат, анан жаман комментарий дагы келип атат. Эми элдин оозунда элек жок, эл оозунда. Элдин өзүнүн дагы ою болот да, бирөө айта турган. Эми бирөөнүкү менин сөзүм жакпай калышы мүмкүн, ал туура эле. Анан бир Дамир Каримбаев деген байке жазыптыр. Зор жашоодо жашап атабыз. Эң туура, зор жашоодо жашап атабыз. Азыр кыйналдым деген адам болбош керек дейт. Анан кыйналдым деген адам болбосо эмнеге биз кыйналып атабыз азыр? Азыр Кыргызстан демократияда жашап атабыз. Кыргызстанда болбосо чет өлкөлөргө, Россияга, Америкага, Кореяга, Турцияга чыгып дагы иш таап келип атабыз да. Анан ошол чет жактарда иштеп жүргөнүбүз менен бала чакабыз ата энебиздин колунда калып кетип, биздин колубуздан чоңойбой, биз балага мээрим бербей, же биз баладан мээрим албай, ошондон кыйынчылыкта эле жашап келатабыз. Колуңда миңдеген, миллиондогон доллар акчаң болгону менен өзүңүн балаңды, өзүң ата энеңи убагы саатында көрө албай, өзүбүздүн элибизде жүрө албай. Ошол себептен колуңда миң акчаң болгону менен ошол сагынуу кусаанын айынан биз бактысыз эле болуп келатабыз. Ошон үчүн ушул сизге жообум. Анан менин сөзүм сизге жакпай калса кечириң, бирок мага ушундай жаман комментарий жазбаңыз сизден сураным. Анда эмесе кеттик бакыт дубасына. Бакыт дубасын кадамы биз кимден жаралган, бизди жараткан атабыз, атабыздын атасы, атабыздын атасын, жетем, жотом деп айтылат го. Ошолорго багышталган дуалар. Ошолордун арбактары ыраазы болот. Ошолордун убагында билип билбей кетирген күнөөлөрүн Кудайым өзү кечирсин. Ушул нерсе менен гана биз ошолордун арбак ыраазы болгондо айтылат, өзүбүздүн элибизде түпкү мурунку ата энелерибиз, чоң аталарды айтчу эле. Өлүк ыраазы, тирик ыраазы деп. Ошон үчүн ушул бизден тараган ушул маркумдардын арбагы ыраазы болгондо биздин ишибиз ушунчалык алдыга жүрүшөт экен дагы, биз дагы бактылуу болуп, биз да алга жылып баштайт экенбиз. Ошон үчүн мындай кылайлы, туугандар, эртең менен таңды тосуп алганда, эрте качан ойгонобуз, өзү канчалык эрте турган ошончолук жакшы экен. Эртең менен турганда
таңды күлүп тособуз. Кудай кааласа таңды күлүп тособуз. Таңды тоскондо, эң биринчи таңды тоскондо терезелердин эшигин ачабыз. Үйгө таза аба, биринчи таза аба, үйдөгү болгон абаны сырттагы таза аба менен алмаштырабыз. Бул эң биринчи сооп нерседен дагы ден соолукка эң пайдалуу нерсе. Үйдө жаш бала бар болсо дагы, жаш балага ошол эшикти ачканда таза аба кирип, жаш бала ата энеңби, бир тууганыңбы, бала чакаңбы, жолдошуңбу, ошолорго биринчи эрте менен таза аба кирет. Үйдү бир таза аба менен желдетебиз. Анан кирип тишти жууп, бети башыбызды тазалаган соң, өзүбүздү иретке келтирген соң, анан бир стакан суу ичебиз. Илгертен айтылганда мүрөктүн суусу деп, ал мүрөктүн суусу ал жок нерсе. Бул мүрөктүн суусу өзүбүздүн ушул таза бир стакан суубуз, ошол мүрөктүн суусу. Бул миңден бир ооруга даба суу. Анан биз каныбызга сиңип калган, биз чай эле ичебиз, ысык чай. Мусулмандар ушул ысык эле чай ичебиз, карасак, кааласак кофе ичебиз. Bir günde 20 litre çay, 20 litre kofe içsek dağı bizden organizmge bir stakan suday barbayt eken al. Biz organizmimiz taza bolup, gelecekte den sooluğumuz чоң bolup uzak жашаш үчүн bir günde 2 litrege жақын таза суу ичишибиз керек экен. Ошон үчүн үйдүн бөлмөдөгү жылуулуктагы bir стакан эртең менен туруп, bir стакан, бул 200 грамм болуш керек. Суу ичебиз. Организмге керектүү, жүрөктөргө керектүү функциялардын иштешине ушул суу ушунчалык жардам берет экен. Көңүлүңдү да ачат, уйкуңду да ачат. Анан ушул терезелерди ачкандан кийин Кудайдан ырыскы сурайбыз. Биринчи эле Кудайдан ырыскы сурайбыз. Ырыскы сураганда аны дагы туура сурайбыз. Астафирллахты 100 жолу айтып, эгерде бул мисалы үчүн өзүбүздүн мусулмандар намаз окуп жүргөндөр болсо, эртең менен сөзсүз булар айтат. Эгерде биз намаз окуп динге берилбей жүргөн жөнөкөй адам болсок, анда өзүбүздүн жан дүйнөбүздөн чыккан жакшы сөз айтабыз. Мен бактылуумун 100 жолу, мен балдарымын, ата энемин ден соолугун берсин 100 жолу, ишим илгери жүрүшсүн 100 жолу, Кудайым ырыскыңдан айрылба 100 жолу. Жакшы сөздөрдү гана айтабыз. Мен мындай ойман чыгарып айтып атам, сиздер дагы жүрөгүңүзгө жаккан жакшы сөздөрдү ошондой кылып айтып, анан таңды тособуз. Анан ошондон кийин бирөөгө болгон жамандык, бүт жүрөктөрүбүздү тазалайбыз. Жүрөктү тазалаштын жолдорун, коркууну кандай кылып жок кылыштын жолдорун, бүт бардыгын этап менен сиздерге айтып берем. Азыр бир видеого бардыгын киргизе албайм. Ошон үчүн бүгүндөн баштайлы ата текти тазалап баштайбыз. Ата текти тазалайбыз. Кийинки видеобуз ата энеге арналат, ата энени сыйлап, ата эненин кадырына жетет. Анан жолдошторго да өтөбүз, үй бүлө мамилесине да өтөбүз, баланы тарбиялоо жолдоруна да өтөбүз. Анан бизнести кандай кылып нөлдөн бизнес ачсак болот, бизнес кылыш үчүн эмне кылышыбыз керек, ошол тууралуу да сүйлөшөбүз Кудай буйрса. Анда эмесе ушул бакыт дубасы сиздерге түшүнүксүз болуп калса, мен сиздерге комментарийга киргизип коем. Эгер билбесеңиздер сураңыздар, тез комментарийни окуп турам. Жаман комментарий жазбаңыздар, дагы да суранам, чтобы мен сиздерди блок кылбаш үчүн. Эгер сабагым кызык болсо, ушул күнүгө ушул YouTube'дан бекер эле сиздерге ушундай билгендерим менен бөлүшүп турам. Ошого жазылыңыздар, катталыңыздар, ой пикирлериңизди таштап кетиңиздер. Мен сиздердин баарыңыздарды жакшы көрөм. Кудай кааласа мусулман бир туугандарбыз. Бири-бирибизди жакшы көрүп, жакшы сүйлөп, сүйүү менен гана биз биргеликте боло алабыз. Биз кыйынчылыкты, бактысыздыкты жоя алабыз, Кудай буйрса. Анда эмесе кеттик, бактылуу болууга шашылабыз. Саламатаңыздар.